Жалал Абад облустук юстиция башкармалыгы буга чейин мурдагы Аленушка балдар бакчасынын имаратында жайгашкан эле. Жергиликтүү бийлик бул жайды бошотуу маселесин бир нече жолу көтөргөн. Ушуга байланыштуу юстиция министрлиги тарабынан 1954-жылы курулган нотариалдык кеңсенин авариялык имаратын бузуу жана анын ордуна юстиция үйүн куруу чечими кабыл алынган. 1954-жылы жыгачтан болчу мындай авариялык абалда. Ошондуктан ушул Жалал Абад шаарында жана Жалал Абад облусуна караштуу административдик мекеме жаңыдан курулат, 700 чарчы метрден ашык болот. Бул жаңы имаратта бизде юстиция министрлигинин областык башкармалыгы жайгашат, жана мамлекеттик нотариустар, кызмат, юридикалык жардам кызматы жана башка бизге юстиция системасына тийиштүү мекемелер жайгашат. Айтып кетиш керек, ушул имаратка республикалык бюджеттен 66 миллион сом бөлүнгөн. Курулуштун сметалык баасы 66 миллион сомду түзөт, бирок тендерден утуп алган компания 57 миллион сомго объект курууга даяр. Долбоор боюнча бул жерге жалпы аянты 700 чарчы метр турак жай жер төлөсү 3 кабаттуу имарат курулат. Бүгүнкү күндө ушундай жакшынакай имарат курулуп атат. Бул албетте биздин жетекчиликтин дагы салымы чоң деп ойлойм. Азыркы жалпы суммасы бул имараттын 57 миллион. Бул жерде жана белгилеп кеткендей, ошол бүт бардык юстиция тутумдар жайгашмакчы. Ичинде жайгашкандар, мисалы үчүн, ушул жерде 3 кабат подвал менен имарат болот. Мына сүрөттө көрүп тургандай. Биринчи эң подвалында биздин архивтер жайгашмакчы. Нотариалдык мекеменин жана биздин өзүбүздүн башкармалыктын юридикалык шарттарды каттоо боюнча Осо район строй компаниясы тендерден юстициянын ошо зданиясын салып бергенин утуп алдык. Азыркы этапта котлован казып башталып атат. Биз зданияны сапаттуу жана өз убагында берилген убагында бүтүрүп бергенди аракет кылабыз. Эгерде финансирование жакшы болуп турса, өз убагында болуп турса, биз эртеп ошо өз убагында бүтүрүп беребиз. Бул жылы ар бир региондогу юстиция үйлөрүн толук жаңыртуу пландаштырылды. Имараттардын көбү жарым кылымдан ашык убакыттан бери иштеп келе жатат. Ушуга байланыштуу республикалык бюджеттин каражаттарынын эсебинен капиталдык салымдар беренеси боюнча Баткен, Жалал Абад, Каракол, Нарын шаарларында, ошондой эле Нарын облусунун Кочкор айылында жаңы объекттерди куруу пландаштырылган. Курулуштун жалпы болжолдуу суммасы 230 миллион сомду түзөт. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Колушев, ЛТР, Жалал Абад шаарынан.